Неприкасаемое лицо, понимаешь? Недавно установили знак о том, что здесь остановка запрещена. Но вот эти машины, видимо, не знают закон. А мне неприкасаемое лицо, понимаешь? Низам, чегинде, ошо. Сергей, кем айтты, что вы ночью вот так, 11:30 ночи приехать и вот так вот документы требовать? 12 эмес, байкеси биз саат 8-де эле келгенбиз. Машинаңыз жок экен. Анан Жок, ошону айтып атпаймынбы. Өзүңүз келдиңиз го, жаңы Жоқ, өзүңүз хорошо, а келдиңиз. кто сказал, что я за рулем был? Ладно. Ошол маалда, когда машина правонарушение болгондо, силер адамча айтканды түшүнбөй атпайсыңарбы? Жок, сиз водителим жок, машинаны өзүм айдайм деп атасыз, туурабы? Жок, может, адамчылар айдап жүргөн, сиз Эми автомобиль. сиз өзүңүз башында мойнуңузга алып атпайсызбы? Ооба, мен машинаны видеодо көрсөтүп коеюн деп 15 миң турган машина деп айтып атпайсызбы? Жок, урматтуу, ошону айтып атсам, силер түшүнбөй атпайсыңарбы? Мен силерге айтпадым. Давайте түндө эмес, давайте завтра днем разберемся дедим, туурабы? Жок, анын кыйынчылыгы эмне? Азыр эле документти берип коюш, биз протокол түзөбүз, болду, кетебиз. Мында көп нерсе деле Мен силерге айтып атам, менин да мыйзамым бар. Менде да мыйзам бар. Мен сизге жанатан бери, жарым сааттан бери түшүндүрүп бердим ал мыйзамды. Мен автоунаалды туура эмес токтоп койгон үчүн автоунаалды. мен токтоткон эмесмин аны. Сиз өзү Серлан мырзанын айдоочусу болосузбу? Жардамчысызбы? Ошо келиңиз, эми айдоочу көлүктөн машина текшерип турасыз. Бул каякта неправильно парков болгон экен? Тет Королла турбайбы? Ошол жердеги турган экен да? Досуңузбу? Ооба. Сиздер да келип туура эмес токтодуңуздар да азырчы. Жылдырып коюңбу? Олду сизден колуңду бирip чыгып ал. Чыгып коюңуз, аркасына келип жазырсыз. Мен жазам неме деп, служебная необходимость деп жазам, эмнеге не согласен деп жазмадым. Вы с протоколом согласны? Ошол болуп атат. Биякта кетчи. Жок, биякта объяснение правонарушителя деп жазылып турат. Служебная необходимость деп жазып атам. Что-то неправильно? Жок, тура эле. Ну и что, а мне отасың? Албай чалдым. Өчүрбөй чалдым. Жок, просто вопрос. Өчүрбөй чалдым дейм, ребята, бул такой жазып берип атасыңар. Не проблема болуп атат? Жок, мен вопросум башка болуп атпайбы? Сиз мени түшүнгөн жоксуз суроомду. Сиз протокол менен бузуңуз менен макулсузбу, макул эмессизби? Жок, мен сага просто каерге жазат деп сурадым. Мен сага айткан жокмун да, мен каршымын деп, туда-сюда деген жокмун, туурабы? Я просто выразился, потому что я туда служебная необходимость деп жазышым керек. 2026 жылдын 26 февралында болжол менен 21:30 чамасында 102 багытынан бизге жарандардан чакыруу түшкөн. Чакырууда болсо автоунаа туура эмес токтотулуп, башка жол кыймылынын катышууларына тоскоол болуп жатат деген. Биз барган учурда автоунааны да айдоочуну да тактаганбыз. Айдоочусу болсо башында мен эмесмин, мен жардамчысымын деген, бирок аягы менен өзүнүн айдоочулук куәлигин берип, күнөөсүн мойнуна алып, өзүнө карата тиешелүү протокол түздүргөн. Урматтуу айдоочулар, мыйзам баарыбызга бирдей. Башка жол кыймылынын катышууларына тоскоол кылбай автоунааңыздарды токтотуңуздар жана жол кыймылынын эрежесин таксак. Ошол куяк менен ооруч элем, бутум ооруйт, элим ооруйт. Ушул жерге келип азыр кыйла жакшымын. Бул эженин медицинский образование бар экен. Баса албай калчумун. Ошого азыр 3-күн алып атам, жакшы. Результат жакшы. Жеңил болуп калды. Муздайт элем да, мына буттарым, колдорум муздайт эле, азыр мына колдорум ысып, кичине өзүмө келип калдым. Урматтуу мекендештер, бул жакта мырзаларга мырзалар, айымдарга айымдар тейлейт. Эрнис мырза ушул мырзаларга массаж жасайт, ошондой эле калоочуларга хиджама жасайт. Буюрса мына Рамазан айычы Учкунбек каналынан келсеңиздер, арзандатуулар сиздерге сөзсүз болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Assalamu alaikum, урматтуу Учкунбек YouTube каналына катталуучулары. Кирип келген Рамазан айыңыздар кут болсун. Рамазан айында сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшкөндү туура көрдүк. Андыктан каналга катталыңыздар, бирден лайк басып, максималдуу түрдө ушул видеону таратып койгонду унутпаңыздар. Буюрса, эжекебиз Рамазан айычы биздин апаларга, эжелерге 1 ай бою арзандатууларды жарыялады. Кимде ким буту ороткан болсо, бели ороткан болсо, массаж алгысы, арзан массаж издеп жүргөн болсо, эжекебиздин медициналык билими бар, көп жылдык тажрыйбасы бар. Азыр мына бел оору, бут оору, суукта ушундай оорулар козгогон чет өлкөдөн келген биздин апа эжелер болушу мүмкүн. Ушундай массаж издеп жүргөн мекендештерге жиберип коюңуздар. Эжеке саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр көбүнчө мына куяң, бут узак баса албай, же бел ооругандар, бут ооругандар аябай көп да. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Алар канча убакта ошондой оорудон арылат? Эми бут оору боюнча айта турган болсок, буттун эми сөөк ооруларынын түрү көп азыр бизде. Артроз болушу мүмкүн, куяң болушу мүмкүн, кокс артроз болушу мүмкүн. Эми ошол келген адамдардын диагнозуна карап туруп анан кийин айтылат да. Кандай степенде оорутат, Канча күн массаж? Канча күндө неме болот? Келгенде көрүп анан айтабыз да.
Азыр мына бел желке оорулары боюнча баягы үстүндө жүк бардай белинде бир 500-600 кг жүк бардай ооругандар бар го, ошолорду кандай айыктырса болот? Бел оору боюнча кыскача бир маалымат берсеңиз. Бел оорулар болгондо көбүнчө остеохондроз менен келишет. Остеохондроз өзү шейный остеохондроз болушу мүмкүн, спинной, мына поясничный остеохондроз болушу мүмкүн, ошондой эле грудной остеохондроз болот. Остеохондроз оорусунда кулактын чуулдашы, баштын айланышы, баштын оорушу, бул остеохондроз диск поврежден болот дагы, омуртканын ортосундагы. Кемирчек деп коеюн, кыргызчасын айтканда. Кемирчек жабыркаганда кысылып калат дагы, кан тамырлар жакшы айланбай, кан тамыр бул жакка, баш жакка канды айлантып бербей калат. Ошон үчүн баш ооруйт, баш айланат, уйку начар болот, көздүн бозурайып көрүшү пайда болот остеохондроздан. Остеохондроз көп нерселерге, кандай десем, көп органдарга таасири бар да. Анан остеохондроздан сырткары дагы көбүнчөсү адамдар келишет, желкемде туз бар дешип. Мына жере дөңкөйүп чыгып калган холка менен келишет. Холка бул 7-чи омурткадан башталат. 7-чи омурткадан чыгат дагы. Бул башты ийкеп жүргөндө мына омуртканын кыйшайсынан чыгат холкачы. Бул жерге анан май чогулат. Май катмарланып, май чогулат. Бул жерде мышцалар, 7-чи омуртканын мышцалары бул 6 катар мышца болот, булчуң 6 катар болот. Буга глубокий мындай кылып массаж кылып иштеп, жирди, баягы майды, чогулган майды сүрүп таркатышыбыз керек. Холкада. Остеохондрозда деле ошол массаж жолу менен дарыланат. Остеохондроз делечи. Анан грыжа болот, белдин грыжасы. Грыжада дагы ошол кемирчек жабыркайт дагы, кемирчек жарылып чыгып нервке тийип калат дагы. Анан адам белинен чыдатпаган оору пайда болот, бутуна берет ошондой. Анан бут ооруларынан куяң пайда болот. Куяң бул седалищный нервтин мына жерден. Седалищный нерв башталат бизге. Бул жактан тапанга чейин түшүп кетет, таманга чейин. Ошол седалищный нерве воспаление болгондо орусчасы защемление седалищного нерва дейт. Бизде кыргыздарда куяң деп коюшат, куяң оорусуна кабылышат. Анан бул нервти дарылабаса, бул нервти защемление нервти, ошо седалищный нервти дарылабаса, бул кыйнайт адамдычы. 7 жыл, 8 жылга чейин ушул куяң менен ооруп жүрө беришет. Анан ушулар келсе, биз колубуздан келишинче жардамыбызды беребиз. Айыгып атышат адамдар ушул жерден, жакшы жардамдарды алып атышат. Анан көбүнчө ушул бел ооруларда көбүнчө адамдардын мына жерде даалысынын жармашып калышы. Ушуну менен ооругандар дагы колун көтөрө албай, колум ачышып атат, көтөрө албай атам, башыма колум жетпей атат деп көп кайрылышат. Бул жерде ошо даалын чыгарыш керек. Массаж жолу менен көптөгөн бел ооруларына жардам кылабыз. Анан мына биздин каналдан келгендерге Рамазан айын 1 ай бою буюрса арзандатуулар, скидкалар кылып бересиз. Анан иштөө убактылары кайсы күндөр дем аласыз? Ошо боюнча бир маалымат берсек элдерге. Иштөө убактылары дүйшөмбү күнү дем алабыз. Базар жабык болот, бул жер дагы жабык болот. Калган күндөрү иштейбиз. Жума күнү иштейбиз. Канчадан канчага чейин? Саат 9-дан кечки саат 5-ке чейин. 5-ке чейин. Алдын ала жазылып келсе жакшы. Мүмкүн болушунча. Жазылып келсе жакшы. Ана WhatsAppка жазып алдын ала жазылып келсеңиздер өтө сонун болот. Буюрса биздин каналдан келгендерге арзандатууларды кылып бересиз, а? Албетте. Ушкунбек каналынан келгендерге арзандатуулар Рамазан айы ичи бар мекендештер, максималдуу түрдө таратыңыздар. Азыр мен сиздерге кантип келет жолду көрсөтөм. Урматтуу мекендештер, бул жакта мырзалар, айымдар тейлейт. Эрнис мырза ушул мырзаларга массаж жасайт, ошондой эле калоочуларга хиджама жасайт. Буюрса мына Рамазан айычы Ушкунбек каналынан келсеңиздер, арзандатуулар сиздерге сөзсүз болот. Саламатсызбы Эрнис? Көбүнчө мына кайсындай оорулар менен биз мырзалар кайрылат? Кандай ооруларга келсе болот? Бел оорулары менен, нервтен ооруган менен, анан белинде остеохондроз оорулары менен, анан куяң менен, пут тартышып, пут какшап, тарамыш тартышып, ошо оорулар менен, бүт сууга өтүү оорулары менен, нервтен ооруган менен, анан көбүнчө физический чарчоо менен кайрылышат. Баса албай куяң болуп калгандар дагы келсе, канча курс лечение алыш керек? Канча күндө айыгса болот? Кудай кааласа 6-7 жолу келсе, жакшы болуп кетет. Мекендештер, мырзалар телейт, ошо ооруңуздарга шифа таап кетиңиздер. Айымдар. Понедельник 1-чи күнү гана иштебейт, калган күндөрү буюрса 9-дан 5-ке чейин иш алып барат. Мүмкүн болушунча мырзалар үчүн деп ушул жерге телефон номер коюп коем, айымдар үчүн деп коюп коем. Ошол жака кайрылып, запись болуп, кайсыл жериңиздер ооруткан болсо, биринчи кеңешип, сүйлөшүп,
жазылып келсеңіздер болот. Азыр мен сіздерге жолду көрсөтөйүн. Максималдуу түрдө таратып, Рамазан айы ичи арзандатуулардан, скидкалардан пайдаланып калыңыздар. Бул эжекебиз дагы ушул массажга келип, өзүнүн оорусуна шифа таап жаткан учур экен. Эжеге саламатсызбы? Кайсыл жагыңыз ооруп келип, ушул массажды каяктан угуп келип калдыңыз? Кайсы оору менен келип калдыңыз? Ошо боюнча бир кененирээк мекендештерге маалымат берсеңиз. Рахмат, мен келишим ушул куяк менен ооруучу элем, путум ооруйт, белим ооруйт. Ушул жерге келип, азыр кыйла жакшымын. Бул эженин медицинский образование бар экен. Баарыбызды, бар динен немелерин билип массаж кылып атат. Азыр Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, баары жакшы, айыгып атамын. Силер дагы келиңиздер, массаж алып кетиңиздер. Ооба, мекендештер, эжекебиз оорусуна шифа таптыр. Ушул жерди издеп келип, азыр Рамазан айы ичи дагы арзандатуулар жүрүп жатат. Биздин каналдан келсеңиздер, ошондой эле бул эжекебиз мындай медициналык билим дагы бар. Көңүңүздөргө жакшы бир ооруңуздарга шифа берет деген ниеттемин. Эжеке, саламатсызбы? Бул массажды каяктан угуп, кандай келип калдыңыз? Ошо боюнча бир массаж боюнча элге маалымат берсеңиз. Жакшы, саламатсыңарбы баарыңар? Мен бул массажный кабинетти менин досум болот. Ушуна массажный кабинет ачтым дегенден мен Якутияда иштейм. Анан буттарым, колдорум суук тиет да аяктачы. Анан массаж жасатайын деп жүргөн болчумун. Анан келип, азыр массаж жасатып, 2 күндөн бери бүгүн 3-чү күн келип атам. Мындай буттарым, колдорум уздап ооруйт эле. Жакшы, бир бүтүн жакшы, мындай сылтып кичине эме болуп калчумун да, ооругандан баса албай калчумун. Ошого азыр 3-чү күн алып атам, жакшы. Жеңил болуп калды. Муздайт элем да, мына буттарым, колдорум муздайт эле, азыр мындай колдорум ысып, кичине өзүмө келип калдым. Анан массаж алганы келсеңиздер, курс эме алгыла да. Бир жолу, 2 жолу алып кетпей, бир жолу массаж анча таасир бербейт да. Курс массаж алса, ошондо таасир болот. Ошон үчүн баарыңарга чакырып кетет элем, массажды курсу менен алыңыздар. Ооба, мекендештер, Кудай кааласа Рамазан айы келди. Рамазан айы ичи биздин каналдан келгендерге арзандатуулар бар. Максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп, бел ооруган, бут ооруган, куяң болгон, ушундай көйгөйлөрү бар эжелерге жөнөтүп коюңуздар. Мекендештер, бул Кара Суу шаарындагы Туратали базары деген жазуун баарыңыздар билесиздер. Ушунун жанында эле Тан Бийке деген торговый центрди көрүп атасыздар. Ушунун эле 3-чү кабатына чыксаңыздар, жанагы массажды көрөсүздөр. Рамазан айы ичи акциялар болот, келип пайдаланып кетиңиздер. Мынакей ушул эштен киресиздер. Ушул эшке киргизгенде дагы мына ушул жерге жазып койгон. Ушул эштен көтөрүлүп 3-чү кабатка чыксаңыздар эле массаж деп жазылып турат.